Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Нурсултан Назарбаев аксакалга жооп. Башкалар сын такса да капталыбызда канатташ жашаган казак туугандар бизге карата кез-кези менен таш ыргытканы башкага билбейм, мага жакпай жүрөт. Бул жолу катардагы бир казак тууган эмес, эл башы, журт башы делген Нурсултан Абишевичтин оозунан 30 жылдан бери кыргыз оңолбой койду деген сөздүн чыгышы жакын бир тууган элдин экс-президенти айта турган сөз эмес эле. Ал тургай бул жорук саясий дипломатиялык этикага да туура келбей калды. Атасынын көрүдеси же карылыкпы ким билсин. Эмнеси болсо да кыраакы адамдын кеби мындай болбойт. Анчалык күйөт экен Кыргызстан үчүн эң оор күндөрдө такай чек-араны жаап таштабай туугандык жардамдарын көрсөтсө болот беле. Элдин эсинен чыккыдай кылым айлана элек го. Эки жолку ачарчылыкта казакты кыргыз бооруна тартып сактап калбады беле. Ошол жакшылыктарды унутууга болобу? Урматтуу Нурсултан ава, казактын 30 томдук тарыхын жаздырганыңыз жакшы иш болду. Ал эми уялбай эле тарых булактарында кыргыз, кара кыргыз деген аталыштарды тарыхты бурмалап казакташтырып салганыңар өтө осол иш болду. Бул тарых илиминин алдында чыккынчылык. Казак туугандарга карата кыргыздын кеңпейилдиги байыртан эле бар экендигин Айкөл Манас атанын Көкчө ханды көкүрөгүнө тарткан окуялардан эле ачык көрүнүп турат. Манас эпосунун тагдыры таразага түшүп, катуу талкууга алынган 50-жылдардагы окуяда казактын алып жазуучусу Ауазовдун чыныгы боордоштук тилектештиктин үлгүсүн көрсөткөн ролун кыргыз эли эч качан унутпайт. Ушул жана башка окуялар биздин бир эле эл экендигибиздин далили. Анан калса казактын үлкөн тарыхчы окумуштуусу Шакерим Кудайбердиев жазгандай, казактын теги кыргыз эле. Андай болсо түпкү тегибиз кыргызбыз деп эле тарыхый чындыкты бурмалабай жазгыла. Ырас, обочолонуп өзүнчө элбиз, мамлекетпиз деп жарыяланган эгемендүүлүк дөөлөтүңүздөрдү кыргыз эли таанып, сый урмат менен мамиле кылып келет. Каркыра хан теңиринин бир капталын алууга жетиштиңер. Ысык көлдүн жээгинен пансионаттарды менчиктеп алуу укугуна ээ болдуңар. Бул иште кыргыз жетекчилеринин кемчиликтери кетти. А сиз болсо Нурсултан ава, өзүңүзгө керек учурда жылуу сөзүңүздү оргуштата айтып, бир туугандык мамилени ашыгы менен колдонуп келдиңиз. Эми болсо дөөлөттүү жашап, казактын эли эмес, Борбор Азиянын аксакалы атагына ээ болуп келген мезгилде майда сөзгө кирип, жараткан тартуулаган зоболоңузду өз колуңуз менен кыя чаап жатканыңызды сездиңиз бекен? Казакстандын бүгүнкү күндө бизден кем эмес көйгөйлөрү толтура, сырткы карызы, ички маселелери жана башка. Биз табалабайбыз, тооба менен жүргөн элбиз. Кыргыздын келкели келатат, тарыхтын ар кандай сыноосунан тайсалдабай өтүп, өз тагдыры, келечеги үчүн дымып калбастан күрөшүп, жаңы доорго алгачкылардан болуп көч баштап кирип бараткан кыргыз элине суктансаңыз болот. Анткени сиз да даңктуу кыргыз урпагысыз, сөз көп эле, ушул жерден кайрыдым. Урматтуу Нурсултан ава, күн ысык, Кыргыздан белекке алган пансионаттарга уялбай эле келе бериңиз. Кыргыз пейилине аалам батат. Сизге жооп кайтарган желтоқсон окуясында курсташтарым менен атайын Алматыга аттанып чыгып, окуудан айдалып кете жаздаган 90-жылдардагы студент, азыркы Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев. Урмат барыктаба саф. Билген адам өнүгүүнү бир айда баштайт, билбеген шылтоо айтып олтура берет. Талгат иним суроо берди. Байке, Кыргызстанды канча жылда өнүктүрсө болот деп. Элге өнүгүү эртең эмес, жылда да эмес, бүгүн керек деп жооп бердим. Эл ишке, инвестицияга, багытка бүгүн муктаж. Анын жолун көргөзүп бердим. Талгат туура экен дейт. Талгат көп жыл Минфинде иштеген, билет экономиканы. Жердин баасы чыкса өнүгүү башталды десе болот. Алма тиксең деле 5 жылда жемиш берет. Күтүш керек, күткөнгө убакыт жок. Жердин баасын кантип чыгарат? Багыт менен. Багыт намерение. Билген адам өнүгүүнү бир айда баштайт, билбеген шылтоо айтып олтура берет. Булак коом чекит пресс. Мелис Арыпбек. Эрдоган акыры Рахмонду олтуна коюп, өпкөсүн үзөт. Орхан инандычыларга кайрылуу. Бир апта бою жанталашып жарышып,
Режеп Тайып Эрдоганга асылып, кайдагы бир эл аралык издөөгө алынган аферист, террорист Орхан Инандыны колдоп кыйкырып, айкырып келдиңер. Туурабы? Азыр кайрадан тажиктер кол салып, кырчындай 28 жаштагы чегарачы жигитибиз курман болду. Кана ошол инанча ашынган арамзалар өзүбүздүн жараан жаштайынан жабыркап, мекени үчүн окко учуп жатса, коргоп, Рахмонго атырылып асылганыңар. Демек өзүбүздүн арабызда арсыз, алсыз арам саткандар аябай көбөйгөн экен да. Эмнеге ошол эле Орханга окшоп Кыргыздын эли жеринде кафе, ресторан, соода борборлорун иштеткен кутурган түрктөр азыр деле кыргыздарды адам катары көрбөй, кыздарын четинен бузгандар толтура. Кана аларды тыйып, жок дегенде бирин каматканыңар. Демек жалпыбыз жалпайып, арсызбыз, алсызбыз, саткынбыз. Бир эл аралык деңгээлдеги экстремист террорист Орхан Инандыга жан үрөп, Эрдоганга асылып жатып эмне таптыңар арсыз саткандар? Дал ошол Эрдоган өзүнүн коргоо министрин өз учурунда Кыргызстанга жөнөтүп, колдоо көрсөттү. Ошол Эрдоган калканыч болду. Россия эмес, Режеп Тайып бизге кол сунуп, курал жарак менен жардамдашат. Дал ошол Эрдоган акыры Рахмонду олтуна коюп өпкөсүн үзөт. Биздин колубузга жетиштүү курал жарак, ок-дары болгондо, анда биз тартынбай ошол эле күнү чектен чыккан тажиктердин сазайын берип, аларга мыйзамсыз кетип калган ата-бабалардын ыйык жерлерин кайрып алабыз. Андай күн дагы келет. Эгерде биз бөлүнүп жарылбай, байыркы ар-намускөй жоопкерлик биримдигибизге келишсек, ал үчүн ичибиздеги саткын чыккынчылардан тез арада тазаланышыбыз керек. Сырткы душмандан дагы ушул ызылдаган ырайымсыз ыпластар жүз эсе опурталдуу экенин учкай учур ачык айкын көрсөтүп турат. Же болбосо андай эмеспи? Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке асылып, атырылгандарды четтен эсине келтирип, чара көрбөсөк, анда алар сырткы душмандардын камчысын ойда чапкандарына күбө болдук го. Кандай дейсиңер, кара кылды как жарган калайык журт. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Президент Садыр Жапаров жана анын жубайы Айгүл Жапарова 10 июлда Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо үчүн добушту үйүнөн беришти. Буга өлкө башчысынын жеке коопсуздук кызматкерлеринин биринен коронавирус аныкталгандыгы себеп болду. Президенттин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, Жапаров тапшырган ПЦР анализдин жыйынтыгында COVID-19 илдети аныкталган эмес. Бирок Садыр Жапаровго эпидемиологдордун берген сунуштары боюнча ал түздөн-түз байланышта болгондугу үчүн башкалардын ден соолугуна коркунуч келтирбөө максатында обочолонуу чараларын көрүшү зарыл. Ошондуктан участкалык шайлоо комиссиясы көчмө добуш берүүнү уюштурду, деп жазылат маалыматта. Борбордук шайлоо комиссиясынын 10 июль саат 12:00 берген маалыматы боюнча Бишкек шаарында 124 шайлоо участогу жайдан тышкары добуш берүүнү аяктап, анда 1467 шайлоочу добуш берген. Жалпысынан калаада 228 шайлоо участогу бар. Анын 183-үндө шайлоо участоктарынан тышкары жайларда добуш берүү жөнүндө арыздар берилген. 11 июлда Ош, Бишкек жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоо өтөт. Ал эми буга чейин 11 апрелде өткөн шайлоонун жыйынтыгын БШК жокко чыгарган. Мындай чечим добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир берген бузуулардан, добуш сатып алуу, админ ресурс, шайлоочуларды жапырт каттоодон улам кабыл алынган. Булак Клуб Чекит Азия.